Саламатсыздарбы? Эл аралык жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Мадуронун уурдалышына Кытай Орусияны айыптоодо. The Times маалымат агенттигинин кабарлашынча, Бейжин Американын Венесуэладагы атайын операциясына жана Николас Мадуронун уурдалышына түшүнбөй калган. Кытай аны уят катары санап, унутпай турганын билдирди жана эмне үчүн союздаш болуп туруп эскертпедиңер деп Орусияга суроо салууда. The Times'тын булактардын айтымында АКШнын операциясы учурунда орустардын С-300 жана Бук М2 комплекстери иштеген эмес. Ал эми Венесуэланын баш калаасы Каракастан орус дипломаттардын алдын ала чыгарып кетишкен. Москва операция тууралуу билип, ал тууралуу Бейжиңге кабарлаган эмес дешүүдө. Кытай ишенимдүү союздаш катары санап жүргөн Орусияга карата шек саноосу күчөп, эки өлкөнүн келечектеги алакасы боюнча суроолорду жаратты. Иранын президенти Масуд Пезешкиан АКШнын президенти Дональд Трампка катуу эскертүү берди. Анда жогорку лидер Али Хаменейге кол салуу Иранга каршы согуш экени айтылат. Маалыматка караганда, мындай эскертүү Трамптын аскердик аракеттерди көрүү боюнча мурунку коркутуулардан кийин чыңалуу жогору бойдон калып жатканын билдирет. Көчөлөрдө демонстрациялар токтогону менен АКШнын ыктымалдуу соккуларына байланыштуу коомчулуктун тынчсыздануусу бизнести басаңдатты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Гренландияны көзөмөлгө алуу ниетин кайра кайталады. Ал Дания Орусиянын коркунучуна жетиштүү деңгээлде каршы тура алган жок деп билдирди. Трамп Гренландияны алууга убакыт келгенин жана ал ишке ашаарын айтты. Буга чейин Дональд Трамп Гренландия боюнча европалык өнөктөштөрүнө кайрылып, эгер бизге каршы чыксаңар тарифтерди киргизебиз деп коркуткан. Ал эми Трамп тарифтерди жарыяласа, анда жооп беретинде Европа биримдиги АКШнын 107 миллиард долларлык куурчак импортуна тарифтерди киргизиши мүмкүн. Бул боюнча Европа биримдигинин лидерлери ушул бейшембиде шашылыш жыйынга чыгуулары маалым болду. Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев АКШ президенти Дональд Трамптын командасы менен Орусия менен согушту токтотууга аракет кылып жатканын билдирди. Украина Москвага эл аралык кысымды күчөтүүнү көздөп жатат. Зеленский Украина Вашингтонду Орусиянын энергетикалык инфраструктурасына жасап жаткан соккулары тууралуу толук маалымат берип жатканын айтты. Москва согушту дипломатиялык жол менен токтоткусу келбей жатканын белгиледи. Ал АКШ менен сүйлөшүүлөр кийинки жумада улана турганын кошумчалады. Орусия Украинанын энергетикалык инфраструктурасына каршы чабуулдарын улантып жатат. Американын Миннеаполис шаарында миграциялык полиция жергиликтүү бир аялды атып өлтүргөндөн кийин башаламандыктар жана полиция менен кагылышуулар дээли күн сайын уланып жатат. Аляскадагы Элмендорф Ричардсон базасындагы 1,5 миң аскер толук даярдыкка келтирилип, жакынкы убакта коопсуздукту камсыздоо үчүн шаарга жөнөтүлөрү күтүлүп жатат. Жекшемби күнү Миннеаполистеги почта кызматкерлери нааразылык акциясына чыгышкандыктан шаарга жана ага жакын жайгашкан Сент-Пол шаарына 2000ден ашуун иммиграциялык коопсуздук кызматкерлери жөнөтүлдү. Испаниянын бийлиги жекшемби күнү Испаниянын түштүгүндө болгон поезд кагылышуусунан каза болгондордун саны 21ге жеткенин билдирди. Ал эми расмий өкүлдөр акыркы санды бере элек. Бир катар шаарлардын ортосундагы бардык жогорку ылдамдыктагы поезд каттамдары дүйшөмбү күнү үзгүлтүккө учурады. Окуяга байланыштуу тергөө жана калыбына келтирүү иштери уланып жатат. Татарстандын Бугульма шаарындагы механикалык заводдо жумуш убактысы учурунда кран кулап түштү. Расмий өкүлдөрдүн айтымында 63 жаштагы аял крандын кабинасынан кулап жаракат алган. Прокуратура кырсыктын келип чыккан себептерин иликтеп жатат. Дрон менен тартылган видеодон Чилинин борборлук жана түштүк аймактарын каптаган токой өртү бир катар кыйроолорду алып келгенин көрүүгө болот. Био-Био аймагындагы Пенчо Жээк шаарынан тартылган видеодо өрттөнүп кеткен үйлөр, күйүп кеткен жерлер жана полициянын жабык денелерди кайтарып турганын көрсөтүлгөн. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында өрт кеминде 18 адамдын өмүрүн алып, жүздөгөн үйлөрдү талкалап, миңдеген гектар токойлор күйүп кетти. Чилиде катуу ысык болуп жаткандыктан өрт өтө ысыктан улам келип чыгууда. Расмий жарыяланган маалыматтарга ылайык, Кытайда төрөт көрсөткүчү былтыр рекорддук төмөнкү деңгээлге түштү. Өкмөт аракет кылганына карабай, Кытайдын калкы 4-жыл катары менен азайып баратат. Улуттук статистика бюросу 2025-жылы 7,92 миллион ымыркай төрөлгөнүн билдирди. Бул 1949-жылы каттоо башталгандан берки эң төмөнкү көрсөткүч болууда. Гватемаланын президенти бандалык зомбулуктун күчөшүнө жооп катары өлкө боюнча 30 күндүк өзгөчө кырдаал режимин киргизди. Бийликтин айтымында кылмыштуу топтор 8 полиция кызматкеринин өлүмүнө жана 3 түрмөдө адамдарды барымтага алууга жоопту. Буга чейин киши өлтүрүүлөр борбор калаада жана ага жакын аймактарда бандалык байланыштагы туткундар өлкө боюнча түрмөлөрдүн ичинде 46 адамды барымтага алган. Расмийлердин айтымында Нейф аттуу кылмыштуу топтун лидерин башка камоо жайына которгула деп өкмөткө кысым көрсөтүү максатында башталган.
Карачидеги Гул Плазада өрт өчүрүүчүлөр 24 сааттан ашык убакыттан бери күйүп жаткан өрттү өчүрүп, жекшемби күнү кечинде ал жерде издөө операциясы башталды. Тилсиз жоодон каза болгондордун саны 10го жетти. Ал эми 50дөн ашуун адам дайынсыз кеткен айтылууда. Куткаруучу топтор имарат муздай бергенине карабастан аман калгандарды издөө жана күсөөктөрдү алып чыгуу үчүн катуу жабыркаган имаратка киришти. Ишемби күнү кечинде башталган өрт жекшемби күнү түштөн кийин болжол менен 70% көзөмөлгө алынган. Сиднейдин портунда акула кол салган австралиялык баланын абалы оор экени айтылууда. Окуя жекшемби күнү кечинде шаардын борборунан 9 чакырым алыстыкта жайгашкан Клус пляжында болгон. Ал кезде ал бала достору менен таштан секирип жаткан. Полициянын айтымында тез жардам кызматкерлери келгенге чейин анын достору баланы суудан эр жүрөктүк менен чыгарып алышкан. Кол салуу бир нече күн бою нөшөрлөгөн жамгырдан кийин болгон. Ал убакта бука акулалары үчүн жагымдуу шарттар түзүлөт. Жаратылышты коргоо топторунун маалыматына ылайык, Австралияда жылына 20га жакын акуланын чабуулу катталат. Алардын 3төн 1 өлүмгө алып келет. Сириянын түндүк батышындагы Идлиб провинциясында калың кар жаагандыктан жер которгон үй бүлөлөр жаңы кыйынчылыктарга туш болууда. Акыркы бороон чапкындардан батыш Идлибдеги лагерлердеги убактылуу чатырлар кооптуу болуп калды. Жолдор баткак болуп, кар үймөктөрү эрибей, чатырлардагы агып жаткан суулар жашоону ого бетер оорлотту. Күйүүчү майдын жетишсиздиги жана жардамдын аздыгынан улам үй бүлөлөр катуу кыйналып жатышат. Дохук жана анын тегерегиндеги аймактардагы дыйкандар эгин өстүрүү үчүн сууга жетпей жатышат. Ал тургай акыркы жаан-чачындар убактылуу гана маселени жеңилдеткен. Тигр аймагынын көпчүлүк бөлүгү Түркиядан башталат. Ал эми аймакты суу менен камсыз кылган башка дарыяларда Иран көзөмөлдөйт. Мосул дамбасынан агып чыккан суу көбүнчө түштүк Ирактын муктаждыктары үчүн керектелип, түндүк дыйкандарга суу жетпей жатат. Сиздер дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Саламатта калыңыздар.